Жаңы гана катарыбызга кошулган телекөрүүчүлөргө кутман таң. Ал эми бизде адаттагыдай эле таңкы мейман бар. Ким деп турсаңыздар, Каракош шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын жетекчиси Иетбеков Улан Иманалиевич жана Жаркыра клининг компаниясынын жетекчиси Айнура Талипова эжекебиз бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Маанайыңыздар кандай келип алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Жакшы. Алгач эле мындай суроо бергим келип турат. Баягы сиздердин башкармалык өзүнө кандай милдеттемелерди камтыйт, кандай иштерди жүргүзүп келе жатасыздар? Ушул туурасында бизге кыскача маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден баарыңыздарды ушул кирип келе жаткан 2023-жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Эми биздин башкармалык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын негизги милдеттеринин бири болуп бул ушул иш менен камсыз кылуу, аларга көмөктөшүү, аз камсыз үй бүлөлөргө жанагы турмуштук кырдаалда туш болгон үй бүлөлөргө социалдык коштоо иштерин жүргүзөбүз эң негизгиси. Анан азыркы учурда биздин каттоодо Каракол шаарында 2200-гө жакын жаран каттоодо турат. Анын ичинен социалдык жөлөк пул алуучулар бул 1400дөн ашык. Акчалай компенсация алуучулар бар. Ошондой эле аз камсыз катары жөлөк пул алуучу жарандарыбыз бар. Үй бүлөлөр бул азыркы учурда 249 үй бүлө. Буга чейин бир ай мурун бизде 307 үй бүлө бар болчу. Бул үй бүлөнүн азыр жөлөк пул алуучулардын азайышынын себебинин бирден бири болуп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен социалдык контракт келишими түзүлгөн. Ошол жарлыкка ылайык биздин республика боюнча ар бир райондо, башкармалыктарда, шаарларда 50дөн үй бүлө ушул социалдык контракт долбооруна катышкан. Биздин Каракол шаарында дагы мынакей жакшы иштер жүрүп атат. Буюрса ошол социалдык контракт келишим менен 307 үй бүлөнүн ичинен 67 үй бүлө катышкан. Бул конкурстук негизде болду. Мэриянын алдында атайын социалдык комиссиясы бар. Ошол комиссия тарабынан ал жерде 20-дан 22 кишиден турган комиссия. Ошол комиссия тарабынан тандалып отуруп 50 үй бүлө бизде социалдык келишим менен келишим түзүлдү. Бул негизгилеринен болуп 32 үй бүлө мал чарбачылык, клининговая услуга, тазалык менен иштеген, компьютерный услуга менен 2 үй бүлө, такси кызматтарын көрсөтүү боюнча 6 үй бүлө, жана тоок багуу боюнча 1 үй бүлө. Ошондой эле чакан кийим тигүү цехи боюнча 4 үй бүлө ишке ашты. Анын ичинен мынакей ушул 50 үй бүлөнүн ичинен Кудайым буйрса мынакей жакшы иштерин өзүнүн көрсөткүчүн көрсөтүп, биздин Айнура айым биздин катарда ушул биздин жөлөк пул алуучу болуп өзүнүн балдары менен баягы мамлекеттин камсыздоосунда жүргөн. Өзүнүн иш аракети менен, эмгеги менен мынакей ушул кыска мөөнөттүн ичинде 3 айдын ичинде эле мына сентябрда акчалардын долбоорунун акчасын алышкан 100 миңден. Бул кайтарымсыз акча болчу. Ошол 100 миң сомду алып Айнура айым жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Эми калган ой пикирин өзү айтып берсе, ийгиликтер жөнүндө. Мен дагы сиздерди жөн жерден чакырган жокмун, себеп дегенде ушул социалдык контракт долбоору аркылуу кайтарымсыз 100 миң сом бөлүнүп берилгендигин билебиз. Ошол эле учурда бул долбоорду жазууда өздөрү сунушташты да, ошонун негизинде силер конкурстук негизде тандалдыңыздарбы же сиздер багыт көрсөтүп багыт бердиңиздерби? Башында эми чындыгында баягы турмуштук кырдаалда турган үй бүлөлөр кичине багытка муктаждык бар. Ошол багыттардын кайсы багыттардын жеңилирээк болот, кайсы багыт менен жүрсө иш алып кетсеңер болот деген сунуштар болду. Бирок ошол жана айтып кеткендей конкурстук комиссия жакшы мындай ишке ашчу долбоорлорду алып кетти. Буюрса бирок ошол долбоорду ар ким өзү жазышкан. Айнура эже, сизге кайрылгым келип турат. Сиз бул долбоорду кайдан угуп катышып калдыңыз? Жана ушундай утуп алам деген ишенич бар беле? Ошол туурасында бизге айтып өтсөңүз. Мен долбоорду негизи пособие алып жүргөнбүз. Биз 5 балам бар. 5 балама пособие алып жүргөнбүз. Анан
буга чейин окууларды окуп бир иш баштасам деп жүргөм. Анан ошо долбоорду угуп калып ошол жака келип, анан утам деген деле ойдо жок болчу. Жакшы, азыр ошо 100 000 сомдун аркасы менен Караколго жакшы заманбап пылесосторду алып, ошо клиникти жаңы деңгээлге, жаңы пылесостор менен кыздардын иштегенге, биздин иштегенибизге да ишибизди жеңилдеткенге көп шаймандарды алдык. Демек сизге баягы жашоо өзү түрткү берген турбайбы? Бу идея кайдан келди ушул клиник компаниясын ачуу боюнча? Клиникти мен деген мындан көп жыл мурда Турцияда иштеп көргөм. Москвада элдерде миграцияга чыгып иштеп келип, анан ошо Караколдо негизи ушу клиник жок болчу. Инстаграмда ачсаң бар эски уже иштебей калган клиниктер болчу, бирок эмнеге бизде жок деп. Анан бизде көбүнчө келиндер мына биржага барып иштешет да. Анан ошолордун баарын чогултуп эле жумуш орунду бир жерге түзүп эле, анан бүт баары эми бул үй жыйнап тазалаган деле өзүнүн иштери бар экен, шарттары бар экен, билими бар экен анын деле, бирок үйдө отурган аялдарга бул образованиянын же болсо мындай высшее образованиянын бир нерсесинин кереги жок да. Ошол эле учурда мисалы эртең менен 8де барып кечке 5ке чейин иштөө деген талап жок, Качан гана сиздерге буйрутма түшүп калганда ошол замат бара калат, иштей калат. Ошол эле учурда каражат табууга мүмкүн. Бүгүнкү учурда мындай суроолорум келип турат да. Сиз канча айым менен иштешип жатасыз? Негизи эле буйрутмалар көп эле түшүп калдыбы? Буйрутмалар көп эле түшүп калды. Могу күз мезгилинде аябай жакшы 25 кызга чейин кыздар иштеп атышкан. Азыр эми бул клиникте бул сезонность экен. Азыр ошо устойчивый зимний туризм программасы менен иштешип атабыз. Азыр гостиницалар, гостевой дом, отельдер менен иштешип атабыз. Түшүнүктүү. Ошол эле учурда сиздер кандай кызматтарды көрсөтө аласыздар? Мисалы жанагы биздин Борбор калаада бул тармак аябай өнүкпөдү. Өзүңүз айткандай Караколдо конкуренция жок болуш керек. Ошондой болсо дагы сиздер алгачкы алып келген, алгачкы ачып ишти баштап жаткан клиник компания катары сиздердин өзгөчөлүктөрүңүздөр жана кызмат көрсөтүүңүздөр кандай, эмнелерди камтыйт ичине? Биз бул клиникти Бишкектен барып, Cleaner KG башка чоң клиниктерден барып да сабак алып келип атабыз, үйрөнүп. Биз дагы ошо жана айтып кеткендей эле ушу 100 000 алган пылесостор, заман парачистительдер, тоже мебелдерди жууган, ковролиндерди жууган оборудованияларды алганбыз. Ошолор аркылуу иштеп атабыз да. Биздин өзгөчөлүгүбүз ошо деп айта алам. Анткени бирок кыздарды дагы ошол учурда окутулат, техника безопасности бүтө окутулат кыздарга дагы. Сиздер азыр баягы үйдү жыйнап берүү, тазалап берүү, актоо, сырдоо деген дагы кызматтарды өзүңүздөр камтыйсыздар, Ооба, актап, сырдап, терезелерди жууп, азыр бирок сезонность экен, ошо терезелер жуулбай эле, бирок үйдүн ичин полный генеральный уборка, терезе, люстрадан баштап бүт баарын жууп тазалап беришет. Мурда баягы интернет айдыңынан ушундай жаңылыктарды көрүп алып бизге бир жомок катары сезилчү да. Кантип эле үйдө отуруп алып эле үйүн башка бирөөгө жыйнатсын деген тариздечи. Бирок заманыбыз бүгүнкү күндө ушунчалык өнүктү, адамдардын баягы колу жетпеген, эч нерсе калбагандай бир сезим калтырат да. Ошол эле учурда баягы айымдардын баардыгы башка жумуш менен алек болуп, колдору бошобойт деген сыңары. Анан мындай жардамдар албетте коом үчүн дагы бир жакшы өнүгүү этабындагы бир иш-аракет катары бааласак болот го деп сүйүнүп отурам. Ошол себептеринен да бүгүн сиздерди чакырып калдым. Анан айтып өтсөңүз агай, негизи эле ушул контракттык, социалдык контракт аркылуу көптөгөн долбоорлор ишке ашты дебедиңизби? Анан ушу Айнур айымдан сырткары дагы башкалары дагы ишин баштап кеттиби? Улантуудабы бүгүнкү күндө алар кандай стадияда? Ошол туурасында бизге айтып өтсөңүз. Рахмат. Бул жакшы иштер жүрүп атат, жана айтып кетпедимби, мал чарбачылык, такси кызматын көрсөтүү депчи. Аз болсо дагы ошол эми сөзсүз эле 100 000 өзүн салышкан жок, ошончо дагы өзүнүн кошумча вкладдарын кылышты. Бул жерде жана такси кызматы дагы. Ошол такси кызматтары мындай болду да, 6 үй бүлөгө биз 6 машина сатып бердик. Алар өзүнүн кошумча эми 100 000 сомго машина келбейт, конечно. Баягы туугандары, жардамдаштары, достору жардамдашып, кошумча акчасы менен азыр ошол такси кызматтарын жүргүзүп атат. Андан тышкары жанагы кийим тигүү боюнча аларга да буюрса мынакей биздин башкармалык тарабынан да жайзыт программасы менен ошол кишилер менен дагы бир долбоор ишке ашкан турат. Бизде ошол аз камсыз болгон аял кишилерге жумуш менен камсыз кылуу боюнча бир
жана супермаркеттер менен сүйлөшүп атабыз. Ошол жанагы өздөрүнүн эмблемасы менен болгон эко сумка тиккен табыз да буюрса. Андай долбоорлор болуп атат. Андан тышкары жанагы компьютерный услуга деп атпайбызбы? Компьютерный услуга менен дагы эки биздин карындаштарыбыз жакшы ишин көргөзүп атат. Анан мен дагы айтпай кетчү нерсем бар. Бул социалдык контракт муну менен токтобойт. Буюрса ушул жаз алды менен дагы 100 үй бүлөнү киргизген табыз. Бул жерге социалдык контракттын мынакей биз Айнур айым менен биз аз дагы тыгыз катнашта бололу деп атабыз. Ишибизди мындан дагы токтотпостон, анткени ал 100 миң менен аз токтоп калбастан социалдык контракттын экинчи дагы бир жагдайы бар. Ошол ишкерлерге да берсек болот акчанычы. Мисалы айта кетсек, бир жеке ишкерге ошол 5 үй бүлөнү ал биздин каттоодо турган 5 үй бүлөнү алса, ага 500 миң берсек, ошол 5 үй бүлөнү жумуш менен камсыз кылып улантып кетиш керек да. Анан мен ойлоп атам, Айнуранын иши азырына акырындан болсо дагы алдыга жылып атат. Эгер мүмкүн болсо биздин мыйзамдарыбыз туура келип дагы долбоорубузду ишке асса, мен ойлоп атам биздин ошол эле жүлөк пул алуучуларды дагы өзүнүн катарына алып, жана айтып атпайбы 20дан 10дон киши депчи, хотя бы 5-10 кишини алып кетсе дагы бизге өтө чоң пайдалуу. Анткени мамлекетибиздеги ошол үй бүлөлөрдүн иш менен камсыз болуу, жакырчылыктан чыгып кетүү, баягы жолуна чөп деген ой болуп атат да. Мындай суроо узаткым келип турат да, дагы социалдык контракт долбоору уланат деп жатпайсызбы? Ага сиздерде каттоодо турган адамдар гана уланта алабы же башка дагы, мисалы азыр экран артында көргөн биздин телегөрүүчүлөрүбүз дагы балким кызыгып калып, кантип кайрылсак болот деп тургандар болсо сиздерге барса болот? Муну мен азыр толук айта кетейин, себеби деген бардык жаран катыша албайт бул жерге. Бул жерде биздин каттоодогу үй бүлөгө көмөк аз камсыз катары жөлөп боло алуучулар бар. Жана айтпадым башында 307 семья болчу, азыр 50 долбоор өткөндөн кийин 250 үй бүлө калды. Ошол үй бүлөнүн ичинен мамлекеттин негизги максаты ошол болуп атат да, ошол жакырчылык жанагы жөлөп пул алганды үй бүлөнү өйдө көтөрүп, иш менен камсыз кылып, ошол жакырчылыктан чыгарып кетүү. Ошол биздин каттоодо турган гана жарандар болуп алат да. Жеке ишкер тигиндей мындайлар ошондой эле жеке ишкерлер дагы катыша алат. Ошол үй бүлөдөгү жарандарды иштетем десе эгер. Аябагандай жакшы, коомчулук үчүн өтө бир пайдалуу проект катары баласак болот экен. Албетте Айнур эже ошо баягы бир адам менен иштешүүдө дагы ал адамдын сырын билүү, мүнөзүн билүү, аны бир аз башкары нукка салуу кыйыныраак эмеспи? Анан ошо 20 айым менен иштеп жатам деп атасыз. Алардын тилин табышуу, иштөө, негизи эле тактык маселеси сиз үчүн бир аз көйгөй жараткан жокпу? Жок, көйгөй жараткан жок деп айта алам, бирок азыр деген биз финансовый грамотность сөзсүз эле жумуш эмес, андан тышкары ошо психологиядан бизде Центр помощи детям Тирек бар, ошол жерден Белла Капарованы бизге тыгыз байланышта жардамдашып турат. Бизге кыздар менен ошо психологиялык да жардамдарды берип, чогуу бизге ошондой иштешкен оңоюраак экен да. Анткени үй бүлөдөгү бир кандай маселе болуп калса, жумушка дагы таасирин берип калышы мүмкүн. Ошон үчүн анан келечекте эмне кылам деп алар деле өмүр бою иштебейт да. Мисалы ошон үчүн финансы же постановка цели ошолордун баарын өзүнчө дагы окутуп, бир чогуу бир нукта сүйлөшкөнгө жакшы болот экен. Ошондо окутабыз. Ал оор деле эмес экен. Баягы Каракол шаарында бул жаңы тармак болуп атпайбы? Анан элдерге анча сиңбеген. Ошондой болсо дагы кардарлар менен иштешүү кандай экен? Алар менен иштешүүдө көйгөйлөр, түшүнбөстүктөр жаралбай элеби? Баягы башында эле алгач сүйлөшүп аласыздар да, ушу чарчы метрин канча сом, баардыгы тең белгиленген тартипте, прайс листтин негизинде аны иши алып барасыздар да? Ооба, прайс лист бар биздин Инстаграмда. Кардарларды айтсам, бизде көбүнчө айымдар, келиндер эң биринчи ачылдык дегенден баштап только эле рахмат, ушу рас ачылыптырсыңар деген жакшы отзывдарды бар бизде. Ушу баягы квартира болобу, үй, бөлмөдөн сырткары дагы ушу мамлекеттик мекемелер же жеке чоң мекемелер дагы сиздерге кайрылуу түшүп жатса керек э? Кайрылуу түшүп жатат. Азыр биз чоң, мисалы, кафелердин сырткы терезелерине, көбүнчө люстраларына бийик, 3 метрден бийик люстраларга чыгып, кыздар мисалы чоң
ушундай терезелерге да көбүнчө Чоң объектилерге, чоң жана объектилерге объектилерге терезелерге чыгабыз көбүнчө, терезелерди, бийик терезелерди чуганга. Ал боюнча да эмен айта кетсең, Айнура, альпинизм боюнча дагы окуйм деп атат азыр буюрса. Ооба, ошол бизде Жана высотный этаждарды жуугангачы. Караколдо ушул жок, бизде Бишкекте аябай жакшы өнүккөн экен, терезелердин сырттарын эркек балдар ушу альпинисттер түшүп, бизде ошо Бишкектен сүйлөшүүлөр болуп жатат азыр, балдарды, именно эркек балдарды окутуп келип, ушу контракттын негизинде ошолор биз менен иштеп беришсин деп. Анткени азыр кыздар мындай лисаларга чыгып атат да, строительный лисалар өтө кооптуу экен, ал техника безопасностиге. Ошон үчүн азыр балдарды окутуп атат, окуталы деп жатабыз да. Түшүнүктүү. Ишиңиз дагы буюрса алдыга жылып дагы көптөгөн кыздарды, ошол эле учурда өзүңүз айтып өткөндөй эркек балдарды дагы жумушка алып бериңиз деген тилегимди айткым келип турат. Анага айтсаңыз, сиздердин башкармалык ушу миграция тармагында өзүнө камтып атпайбы? Анан бүгүнкү күндө миграция негизи эле баягы жүрөк оорутарлык маселе десек дагы болот. Ошол туурасында бир аз токтолуп өтсөңүз. Эми миграция маселеси бизге жакында эле кирди. Бир 2 айдын эле жүзү болуп калды. Бирок биз эми азыр башка ведомстволук аралык органдар менен ошол тыгыз катнашта иш алып барып атабыз. Бул билим берүү, ички иштер органдары, анан местный самоуправление мэрия менен ошолорду выявлять этип, азыр миграцияда бизде биздин статистикалык маалымат боюнча 496 баланын ата-энеси азыр миграцияда жүрөт. Азыркы учурда катталган боюнча эми эң негизгиси эле ал миграция коопсуздугунда бул балдардын жана зордук зомбулуктун алдын алуу максатында иштер жүрүп атат. Ошол үй бүлөлөрдү үймө үй кыдырып, баягы ушул коомубузда акыркы учурда зордук зомбулук аябай күч алып атпайбы? Жана балдар суициди, анан ошолорду выявление кылып, ошол жана кризистик учурга туш болуп калган балдарды выявление кылып, анан алар менен иш алып барып, биздин жанагы айтып аткан центр помощи детям бар, ошолор менен жеке мейирман коомдук фонддор бар, жана зордук зомбулукка душ болгон ошол мекеме уюмдар менен биргеликте жүрүп атат. Азыркы күндө ошондой эле 16 күн зордук зомбулуксуз күн деген акция жаралып жүрүп атат. Жаралып иш аракетинде ал учурунда да эми жеке эле бир күндүк бир акция менен иш алып барабыз. Бул дайым күнү көзөмөлгө алуучу иш менен жүрүп турат да бул маселе. Ушул социалдык контракттан сырткары да буга чейин да долбоорлор менен иштешип келгенсиздер да. Ошол туурасында дагы жыйынтыктары кандай болуп жатат? Негизи эле ушу жакырчылыктан чыгууга бир аз дагы болсо түрткү түзүлүп атат да. Ошол жарандар кайра сиздерге кайтарым байланыш кылып, же болбосо сиздер өзүңүздөр статистикалык бир анализдерди жүргүзүп келсеңиздер керек. Бүгүнкү күндө ушу бир аз адамдардын жашоо тиричилиги жеңилдеп, сиздерге ыраазычылык билдирген адамдар көбөлөп калса керек. Эми антип да айта албайбыз, себеби баягы адамдын муктаждыгы эч качан түгөнбөйт экен. Бул күнүмкүсү күндө баягы улам жарала берет турбайбы? Эми жашоонун өзүнүн мыйзамы ушундай экен. Бирок ошого карабастан эми баягы мамлекет берген милдеттерди так жана учурунда аткарууга аракет кылып атабыз. Мисалы, жана иш менен камсыз кылуу боюнча бизде көмөктөшүү кылабыз да, болгону ошол бир камсыз кыла албайбыз, биз көмөктөшүү иштерин аракет кылабыз. Анын ичинен мисалы жана кайра окутуу иштерин жүргүзөбүз. Мисалы биздин ошол профлицейлерге апарып, биздин мамлекет тарабынан өзүнүн стипендиясын төлөп берүү менен мисалы сварщиктин окуусун же повардын окуусун ушул баягы кыска мөөнөттүү окуулар менен ал дагы бир аз болсо дагы баягы иш менен камсыз кылып, бир аз болсо да жакырчылыктан бир аз болсо да чыгуу бир түрткү болуп атат деп ойлойм. Бул андан тышкары мына мамлекет тарабынан дагы чоң иштер жүргүзүлүп атат. Биздин Каракол шаарынын мэриясы тарабынан көптөгөн иш орду менен камсыз кылуу. Бул дагы жакырчылыктан чыгуу маселеси. Мынакей жакын арада эле өзүбүзгө белгилүү болгондой биздин швейный цех ачылган. Бул 250 орундуу швейный цех, тигүү цехи. Бул жерге мынакей биздин ушул жергиликтүү бюджеттен дагы жанагы облустук фонд развитиядан дагы акчалар бөлүнүп ошол ишке алып кетсин деп атат дагы. Бирок ошол учурда эле биздин жанагы жумушсуз жарандарды
жумуш менен камсыз болуу алардын эң негизги максаты. Жакшы болуп атат, себеби анткени ошол тигип цехи биздин катууда турган жарандарга бекер окутуп, бекер иш алып кетип атат буюрса. Эгер ошол жумушсуз жарандар болсо, дагы биздин башкармалыкка катталып, кайрылып, анан ошол тигип цехине кирип, жумуш менен камсыз болсоңуздар болот. Ал жерде мынакей айлыктар 20 миңден 60 миңге чейин алып атат алдылары. Баягы тигип цехин билесиңер, ким канчалык катуу кыймылдаганына жараша ошончолук эмгек акысын төлөнүп атат. Бул да болсо да жакшы, мисалы четке чыгып иштегенден көрө өзүнүн үйүнүн жанында эртең мененки 8ден кадимгидей 5ке чейин эмгек кодекстери бүт баары сакталган, ашыкча жумуш жок да, мындай кыйналган. Мындай суроо бергим келип турат да, акыркы жылдары ушу жумушсуздуктун саны өстүбү же тескерисинче көбөйдүбү, ушул туурасында маалымат бере алсаңыз? Жумушсуздуктун саны бир жыл сайын жылына 5ден 10%га чейин кошулуп турат биздики. Көбүнчө жарандар баягы каттууга алынат, кийин кээ бирөө баягы бизден жана миграцияга да чыгып кетет. Бул да уже жумуш менен камсыз болуп эсептелинет да, жеке ишкердик кылабы же мамлекеттик кызматка киреби. Бул постоянно учетто, контролдо болуп турат да бизде. Айнур айым, ошо баягы каражаттарын тандоодо дагы өзгөчө бир кылдаттыктар талап кылынса керек. Аларды кандай негизде тандап атасыз? Ушу интернет барактарынан карап элеби же дагы бир жактан үйрөнүп жатасыздарбы? Мисалы, бир аз зыянсызыраак же болбосо ошол эле учурда эффектиси күчтүү болгон каражаттарды кантип тандап жатасыз? Биздики айтып өткөндөй эле, биз акселерациядан өткөнбүз, эми пик каракол акселерациясы. Ошол жерден биз Бишкектеги жакшы клиник компаниялардын негиздөөчүлөрү менен таанышкам. Ошолор аркылуу барам, практикаларды өтөм ошолордон кандай бытовой техниканын кайсысын алса болот, эртең мисалы жана техобслуживаниясы барбы, эртең алып ал мисалы бузулуп калса эчтеке болбой калбасын деп, алар ошолордун баарын үйрөткөнгө жардам берип атышат азыркы учурда мага. Тоже эле жанагы химиялар боюнча да кайсыл жакшы, кайсыл жерге кайсы колдонулат, ошолорду ошо Бишкекте эжелерибиз жардам берип жатат бизге дагы. Баягы адамдар жакшы бир ийгиликке жетишип баратса, өзүнүн ийгилигинин сыры менен бөлүшкүсү келбейт го, анан азыр сизге айтып берип жатат, үйрөтүп жатат десеңиз аябагандай кубанычта болуп турам. Буга сиздердин да көмөгүңүздөр бар болуш керек, ошонун негизинде үйрөтүп берип атабы? Акысыз же болбосо сиз акы төлөп аны үйрөнүп атасыз? Жок, акысыз. Бул деген акселерациядан өткөн, мен пик караколдон ошол жактан. Атайын же көмөк көрсөтүүчү, Жок, ал үйрөтөт, жардам берет. Окуулар экен, булар жардам беришет. Ошо жумуш орун менен түзүп бериле, ошо региондордо дагы ушундай клиника өнүксө деген максатта. Түшүнүктүү. Биз дагы уланта берсек, кебиз бүтпөчүдөй, ошол себептен убактыбыз чектелүү экен. Сиздерге эркин микрофон узатайын, анда эмесе биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө өзүңүз кайрылууңузду жасап кетсеңиз болот. Жана башында айтып кеткендей, ушул келе жаткан жаңы жылыбыз баарыбызга ийгилик тап келген, жашоодо баарыбыз тең ошол Кыргызстаныбыз өнүккөн мамлекет, жумуш менен камсыз болгон, жакшылыктан чыгуу, ушул кылып Кудайым баягы жакшы бир ар бир жаныбарыбыздын ой тилегин аткарган, жардам берип, көмөк берген экен деп ойлойм. Анан баягы бир сөзүм бар, теги азыркы жашоодо жалкоого эле жумуш жок да. Жумуш абдан көп азыр. Жумуштун эң көп жери ушул мисалы караколдо, мен ойлойм, баардык тармактар мынакей ушул кенедей нерседен Айнур айымдан баягы сабак алса болот. Айнур айым менен дайыма ошол Инстаграмда азыр чыгып эме кылып атат, кийин таратат, ошо жаркыра деп чыкса болот. Кандай ийгиликке жетишкен. Буюрса мен айтып атпаймынбы Айнур ага дагычы, эгер келечекте сен өзүң жөнүндө китеп жазсаң болчу да экен, уже мен ийгиликке кандай жеткем депчи баягы Айнура менен биз кээде сүйлөшүп отуруп калганда айтат. Ушул диванда жатып мен уже бүт мамлекетке дагы жашоого көз карашым уже чөгүп калгам дейт да. Бирок ошону кайра бир түрткү болгон бир нерсе бар экен. Эми ушундай нерсе менен баарыбыз тең түрткү болсо жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Рахмат, Айнур айым. Мен ошо учурдан пайдаланып, ошо Кыргызстандын, ошо Ысык көл областынын Караколдун айымдарын айтып кетет элем. Эч коркпоңуздар, иштегиле, окугула деп эң биринчи ошо иштин башында биринчи окуш керек экенбиз. Көп билим алгыла, азыр бесплатный тренингдер көп. Ошо тренингдерди окуп, өзүбүздү биринчи өнүктүрүш керек экенбиз, андан кийин
каалаган немебиз тандап алат экенбиз, кесибибизди дагы. Чоң рахмат, сіздерге ыраазычылык билдиребиз келип үчүн. Бизде конокто Кара Кол шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын жетекчиси Иетбеков Улан Иманалиевич жана Жаркыра клининг компаниясынын жетекчиси Айнура Талипова эжекебиз болду. Сіздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер оңунан чыгып эле дайыма алдыга карай умтула бериңиздер. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыда кичинекей бөбөктөрүбүз үчүн мультфильм.